Менин тагдырым балким башка бирөөгө сабак болуп, мен кетирген катаны кетирбей калабы деп өз тагдырым менен бөлүшүп жатам. Азыр 40 жаштан өтүп калдым. Бир уулум бар, аты Тилек. Өзү 15 жашта. Бирок жашы менен эмес, тагдыры менен оор бала. Оорукчан баламды карап отуруп, көп ойлорго батам. Өзүм кылган күнөөлөрдү, жаштыктын жаңылыштыгын эстейм. Кээде өзүмдү кечиргим келбей калат. Жолдошум Аскар менен таанышканда 22 жашта элем. Жогорку окуу жайды бүтүп, жашоого жаңы кадам таштап жаткан кезим болчу. Жумушка жаңы кирип, жашоого болгон үмүтүм чоң эле. Бир күнү жумуш боюнча жыйынга барганда Аскарды жолуктурдум. Ал ошол жерде жетекчи кызматта иштечү. Алгач байкаган эмесмин, бирок ал мени өзгөчө карай баштады. Кээде тамаша айтып, жардам берип, көңүл буруп жүрдү. Адатта жетекчи мындай мамиле кылбайт. Мага башкача сезилди, башкача жылуулук. Ошентип акырындан сүйлөшө баштадык. Көрсө үй бүлөлүү экен. Бирок аялым менен жашабайм. Формалдуу эле никебиз бар. Ал дагы кеткиси келип жүрөт деп айтты. Башында чоочуп, артка тарткам. Бирок күн сайын көрүп сүйлөшүп, акырында сүйүп калдым. Жаш элем. Жүрөгүм бат эле алданды. Жакындарыма айтсам, баары каршы болушту. 5 баласы бар эркекке тийгени жатасыңбы дешти. Өмүр бою бактың болбой калат дешти. Бирок сүйүү көздү сокур кылат экен. Туура эмес экенин аңдасаң да, жүрөк укпай коет тура. Аскар аялы менен расмий ажырашты. Ошондо Аскардын аялы үн каткан жок. Көздөрүндө кайгы, таарыныч, бирөөгө эч нерсе дебей туруп каргыш берип кеткен аялдын көз карашы эле. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Ошентип Аскар экөөбүз баш коштук. Башында баары жакшы болчу. Аскар жанымда, кам көрөт, балдары менен да аралашып калдым. Алар мени кабыл алышпаса да, көргөн жерден жакшы мамиле кылганга аракет кылчумун. Аларды түшүнчүмүн. Ата-энесин ажыраштырган аялды жакшы көрмөк беле, баары бир алардын жүрөгүндө бузук аял катары калдым. Ошентип жүрүп, мен кош бойлуу болуп калдым. Кубандым. Өз балам болот. Өзүмдүн токумум, каным деп Аскар да сүйүндү. Жашоого жаңы үмүт пайда болгондой сезилди. Күттүм. Тилек төрөлдү. Бирок төрөт жакшы болгон жок. Дарыгерлер баланын нерв системасы жабыркаган. Туура өнүкпөй калышы мүмкүн дешти. Кулак укканды каалабайт экен. Көз жашым токтобой калды. Жолдошум да шок абалда калды. Үйгө келгенден кийин мага тик карабай калчу болду. Уулум 1 жашка чыкканда баспады. 2-ге чыкты, сүйлөгөн жок. Дарыгерлер оорунун шыпасы жок экенин айтып, кандай болсо ошондой кабыл алуумду айтышты. Мүмкүнчүлүгү чектелген баланын апасы болуу бул башынан аягына чейин күрөш экенин ошондо билдим. Тилекти кучактап, түнү бою ыйлап отурган күндөр көп болду. Менин күнөөм үчүн ушул бала жапа тартып жатабы деп өзүмө өзүм суроо берчүмүн. Бир жолу жолдошумдун мурунку аялы түшүмө кирди. Жөн эле карап турду, эч нерсе дебеди. Бирок түшүмдөн ойгонгондо жүрөгүм ооруп, денем муздап турганын сездим. Эстеп алып, каргыш деген сөз оозума өзүнөн өзү келип туруп алды. Аскар акырындап алыстап калды. Үйгө кеч келчү болду. Кээде такыр келбей да калды. Балдары менен байланыш токтоду. Алар мени эч качан кабыл алган жок. Бир күнү улуу кызы келип, "Сен биздин үйдү талкаладың, апамдын көз жашы бекер аккан жок" деп катуу айтып кетти. Ушул сөздөр жүрөгүмдү телди. Эч нерсе дей алган жокмун. Тек гана үн катпай туруп калдым. Азыр Тилек 15 жашта. Өз алдынча баса албайт, сүйлөй албайт. Баарын көзөмөлдөш керек. Мектепке да атайын мугалим менен гана барат. Кээде ооруканага жатып калабыз. Ал ооруса жүрөгүм тынбай калат. Кээде аны кучактап алып ыйлайм. "Кечир мени уулум. Энең жаштыгында туура эмес жол тандап алган. Сен күнөөлүү эмессиң. Менин тагдырымды сен тартып келесиң."
Айрымдар бир кездеги жылуу уяны бузганың ушинтип кайтып отурат деп жүрөгүмдү тилип айтып эскертип турушат. Атын тилек деп жакшы ниет менен койсок дагы тагдыры тымызын каргышка айланып калгандай. Аскар азыр башка жакта, кайда экени белгисиз, кетип калган. Жашоодо жалгыз калдым, бирок тилегим бар. Ал мага жараткан берген чоң сыноо, балким тазалануу, күнөөлөрүмдү жууган жол. Эгер бул баянды бирөө окуп калса, жаш кыздар, айымдар суранам. Башкалардын үй бүлөсүн бузуу менен бакыт издебеңиздер. Өзүңүздөрдүн бактыңыздар башкалардын көз жашынын үстүндө курулбасын. Менин тагдырым башкаларга сабак болушун каалайм. Өмүр сен чалкып жаткан көлдөйсүң. Кээде өмүр салкын соккон желдейсиң. Каалаганча пайдалана бергидей же өмүр сен колдо буюм эмессиң. Каалаганча пайдалана бергидей же өмүр сен колдо буюм эмессиң. Жашчылыгым кайда калып баратат? Өмүр өтсө ак чач кылып жаратат. Ар жагымдан ак жолум булгалап алыс калды. Айланайын бала. Окуя чыныгы турмуштан алынды. Сиздин дагы бизге бөлүшөөр сырыңыз болсо, кабарлашыңыз.